Саламатсыздарбы, урматтуу адабият ышкыбыздары. Ободо залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун эрте жаздагы турналар повестинин экинчи бөлүгү. Күтүнгөн күндөр келе берди. Аксайга арналып багылып жаткан аттарды эл ар түрдүү атоочу болду. Бири десант аттар десе, бири Аксайдын аттары дейт. Ошол аттар 2 апта жакшы багуудан кийин бөлөк аттардан өзгөчөлөнө баштады. Жем чөпкө ток, суусуну канган, кашылып тазаланган, жүнү жатып, этине келген аттар булчуңдары буржуюп, десант акырында катарынан байланып турса, көргөндүн көзүн кубантат. Чоочун кишинин сүзү карап, акшыя, кош куруп, кулак жапырып, ар бир аттын арык кезинде унутуп койгон мурдагы кыял жоругу кайра чыга баштады. Баккан ээлерине үйүр алып, алар келатса сүйлөшкөн үнүнөн же басканынан таанып, эркелегендей кылчая окуранып, бирдеме үмүт өткөндөй кебез эриндерин созуп турчу болду. Балдар дагы кыныгалып, кашыганда тартынбастан 4 туяктардын астына кирип кетишет. Так, тарт бутуңду жаныбарым. Так дейм, ашыкпа, айбан, азыр жем берем, карасаң эркелегенин. Жалгыз сен эмессиң, деп сүйлөшө кетишет. Алгачкы күндөрү суу кайдаганда аттар үлдүрөп, мүргүп басчу, кийинчерээк айрыкча суудан кайтканда ойноктой турган болушту. Султан Мурат Чабдарды, Анатайы Окторуну, Эркинбек Акбайпакты, Эргеш Алтын Туякты, Кубаткул Жибек Жалды минип, калган аттарды туш-туштан чыга тобун бузбай сууга айдашат. Кышкысын агын суунун күбүрлөнгөн муз жээгинен ат сугаруу, анан калса тобатты чогуу сугаруу опурталдуу иш. Айбан-мал сууга жабыла жүткүнүп, күбүрлүү жээкте тайтарактап калышат. Ошондуктан балдар оболу жээктеги музду чаап, жалтаң жерлерине кум, саман төгүп, даярдап коюшат. Аяз күндөрү суунун үстүн биротоло муз алып калганда, ар жерден ой коюшат. Султан Мурат ар балага кезек бөлүп, катуу тартып койду. Күндө бир бала суу жээгин ат сугарууга даярдап турат. Кошчу балдардын айт-айтынан сестенип, аттар чунаңдабай катар туруп суу ичет. Муздун коңулунан агып чыккан таш сындырар кашка суу бир көрүнөт да, мөлтүлдөгөн бойдон кайра коңулга кирип кетет. Жайкысындай жаркырай албай, муз астында колдурап, түбүндөгү жылтыр кара таштар менен сүйлөшөт. Аттар тиши какшап кеткенсип, калбык эриндеринен суу чуурута баштарын көтөрө калышат. Жылуу күндүн жылуу нуруна соорулары жибегендей мээрлене бир аз туруп, кайра сууга тумшуктарын созот. Суусуну канганы кетенчиктеп, акырын катардан чыгат. Бир силкинип алып, кайрылып сарай жака жөнөйт. Мына ошондо таноолорун дердеңдетип, койруктарын көтөрө кош куруп, мөңкүп оюн салып кетишет. Туш-туштан айт-айттап, балдар текирек таскак менен аттарды кайра сарайга кубалап келип киргизишет. Дагы бир топ күн өттү. Көркүнө чыккан аттарды көрүүгө кызыгып сарайга баш баккандар көбөйдү. Бу баягы өлөсөлү көтөрүмдөрүбү же жаңы туулганыбы деп калышат балдарды мактап. Карыялар эски сөзгө кирет. Ат адамдын канаты, ат адамдын жолдошу, жакшы кишинин колундагы ат баласындай ысык көрүнөт. Баккан ээсине ат дагы ынак болуп калат дешет. Ат баласын арык деп жолго таштап кетпеңер. Адам уулун карып деп колго таштап кетпеңер деп ылакап сөз менен маселдетишет. Тыналиев башкармагана аттарды да, балдарды да али мактоого ала элек. Баарын сынай карап, күндө текшерип турат. Кам чому даярбы? Аны текшерет. Бирөөнүн шымынын тизеси жыртык болсо, аны байкайт. Апанын колу тийбесе, өзүң жамап албайсыңбы деп жемелейт. Ат жабдуулар качан бүтөт деп бакырат. Аксайга ат сарайды бүт көчүрүп келе албайсың. Тоо этеги түнкүсүн кадимкидей суук болот. Кечке суку тартып, эти жашыккан аттар түнкүсүн суук жесе, эртеси ишке жарабай калбайбы дейт. Бүгүн бүтөр камылганы Аксайда бүтүрө албайсыңар. Убакыт аз калды деп шаштырат. Кээде ачуусу келсе, же атайы Аксайдын аттарына деп сактап берип жүргөн беде убагында сарайга жеткирилбей калса, чекиш бригадирди тил деп да кое берет. Бекер ооздорчо үзүлүп түшө мактабаган дагы бирөө энелер.
Кээ күндөрү балдардын биринин энеси сарайга келип кейип калат. Десант деген кайдагы балекетти таап алдыңар? Эрибиз согушта жүргөн аз келгенсип, эми кол арага жумшаган балдарыбызды дагы айталаага айдап, бизди ого бетер сыздатат экенсиңер го. Бешиктен бели чыга элек балдар күнү түнү үйгө жолобой калышты. Биз жытын сагынганыбыздан да өздөрүн маестетпей болдуңар го. Ойлосоң, энелердики да туура, бирок башкарга кайсы? Командир эмеспи, Султан Муратка тил көп дейди. Балдардын баарына жооп бермекчи киши. Энелердин алдында балдарына жооп бериш деген оңой бекен. Өз апасы болсо, биротоло түңүлгөндөй болуп, колун силкип таштады. Иши кылып атаң согуштан аман келсинчи, өзү териштирип алар. Айтып тилим тешилди. Бир күнү мен тырайып калсам, ошондо эсиңе келерсиң, балам. Бирок кеч болуп калар. Султан Мурат апасын аяп кетет, бирок колунан эмне келмек? Деги ошо бешөөсүнүн кемисинин үйгө карай турган чулоосу бар. Ар биринин колунда 4 ат. Андан тышкары камылга иштер канча? Жем чөп бер, сугар, астын тазала, боорун кашы, кайра жемге кой, кыгын тазала, сыртка чыгар. Ушул эле түйшүк канчалык? А күздөн калган жоордун картын, чакалай жараттардын тазалоо деген балекетичи. Алиги мал доктур дары деп бир май таштап кеткени болбосо, кол тийгизеби? Баарын өздөрү бүтүрүп жатышты. Күндө ушул жумуш, антпесең көтөрүм, жоор аттар жазга жарамакпы? Семиртип бакканың менен камыт кийгизе албай отурсаң, кызык ошондо болор. Бир да соо ат жок болчу. Сагызган ойгон жоору, күндүр-түндүр бутунан алынбаган кыл чылбыр тушоо, суу болуп чыйралганда, шыйрагын кесип сөөгүнө жеткен жараттары, көрүнгөн бала чапканда бакайын кырча баскан аксак терсектери канча эле? Анан калса, ат деле айбан да, дарылап атасыңбы, айыктырып атасыңбы, аны билбей курсагы тойгон немелер чунаңдап бутун карматпайт. Кийинчерээк аттар эттенгенде чекиш чалайтты, камсоо болуп калды. Күндө тер алып, денин чыйралтып тургула деди. Болбосо моонунда каруу жок немелер кошко салганда кара терин төгүп, калтырап калат. Ошентип тер алып жүргөндө бир кырсык болду. 5 баатыр тең жоого минер аттарын минип бир күнү айылдан сырткары чыкты. Султан Мурат Чабдарчан, Анатай Окторчан, Эркинбек Акбайпакчан, Эргеш Алтын Туякчан, Кубаткул Жибек Жалчан. Обол мурун ат сарайды тегерене таскак салдырып чыгышты да, анан көчө бойлоп айылдан сыртка кар баскан будурга таскактата жөнөштү. Күн ачык эле. Кар чагылткан нуру көздү уялтат. Бирок жакын калган жаздын жыты абдан сезилет. Атеги улуу тоо болсо аппак карга оронуп, бооруна чымын консу дагы көрүнгүдөй таптаза. Кыш алдан тайып, күн жылуусуна талыкышып бараткансыйт. Аттар да арылдап катуу жүрдү. Кан болгон денелери нымшыган сайын бой жазып, оюн салып кетчүдө жулкунушту. Тизгин бошотсо ого бетер арыш керип, даңкан атышты. Султан Мурат алдыда бараткан. Анатай арттан көкүттү. Эмне кыбырайсың? Кое бер аттын оозун. Бирок Султан Мурат командирлик жоопкерчилигин унутпады. Тер алыш деген ат жарыш эмес деп, балдарды текиреңге өткөрбөй тизгин тартып баратты. Бу деген оюн эмес, аттардын муундарына чогулган сары сууну денесине таратып, булчуңдарын чыйралтыш керек. Ошентсек кийин кошто кыйналбайбыз деп баратты. Бул акылды чекиш чал айткан. Ошентип десант болгон 5 баатыр адырдагы жайыкка чыгып, аттын башын кайра тартууга саал токтой калганда, мектептен ылдый коюлган жолдон балдардын кыйкырыгын угуп калышты. Десантты таанып, алар дөңдө кол булгалап турушуптур. Десантчылар дагы кол булгап, кыйкырык салышты. Өздөрү окуган 7-класстын балдары башка класстан дагы бар көрүнөт. Жоон топ бала дөбөдө чуулдап турат. Ошол топтун ичинен Султан Мурат Мырзагүлдү жазбай тааныды. Кандайча ажырата тааный койгонун өзү билбеди. Бирок тиги кызыл жоолукчан турган турпаты баскан басыгы тааныш, кол булгап үн салган Мырзагүл экенине көзү жетти. Мырзагүл да аны бөлүп тааныгандай көрүндү.
Дөбөдөн ылдый десантты карай чуркаган топтун ичинде китеп кабын булгалап кыйкырып келаткан Мырзагүл, Атыгүл «Султанмурат!» деп кыйкыргандай туюлду. Боюн таштап, кулачын жая чуркап келаткан кыздын ушул бир элеси караңгыда жарк эткен чагылгандай Султанмураттын дилине жаркын элес болуп бата түштү. Кызды сагынып жүргөнүн эми сезди. Кубанганынан дене бою дүркүрөп, көмөкөйү кургап кетти. Ийиликтирген бир күч башын айлантып, көзүнө эчтеме көрүнбөй мунарыктатып, толкундан толкунга сүрдүктүрүп алып жөнөдү. Тиги төбөдөн ылдый коюлган чуркап келаткан классташтарына каршы кандайча чаап жөнөшкөнүн балдар өздөрү да байкабай калды. Аңыздан өтүп, каптал боорго салып, ат башын кое беришти. Капталдай чаап, суктана караган классташтардын алдынан ат алкынтып өтүп, андан ары ат сарайга жөнөйбүз деп ойлогон Султанмурат. Бирок кандай болбоду. Өктөм Окторучан Анатай шамалдатып алдыга суурулуп чыкты. «Катуу чаппа, токто!» деди Султанмурат артынан. Бирок Анатай кылчайып да койбоду. Мырзагүлдүн алдынан өзүм чыгайын дегени го. Бул ой Султанмуратка жалын ургандай тийди. Каны кызып кетти. Чабдарды теминди да ачуу кыйкырып ат жалына эңкейди. Чабдар көп узатпай Окторуну баса калды. Бирок Анатай бой токтотпой камчыланып баратат. Экөө тең аянаар жерден өтүп калган белем. Кыздын көзүнө кемиси кыйын көрүнөрдүн кызыгына кирип, тең тайлаша чабышты. Ат жалынынан шамал ышкырып, көзгө эчтеме байланбай, жер айлангучук болуп кетти. Келиштире таптаса күлүк чыгаар эле деп, атасы бекеринен Чабдарды мактаган эмес экен. Султанмурат Анатайды басып өтүп баратып, көз кыйыгы менен жогору дөбөнүн бооруна токтоп калган балдарды карады да топ ичинен кызды таанып жүрөгү алып учту. Анатайдан озуп баратып Султанмурат аттын башын саал өргө бурду. Кызга оропара баргысы келди. Ошенткени рас болуптур. Анатайдын куйругулаш узай келгенде топтошкон балдардын чуу түшүп, чаңырып калганын укту. Аттын башын тартып, артына кылчайса, Анатай жок. Күйүлөнүп алган Чабдарды тигинден барып араң кайрып келатып. Ошондо Окторунун сыйыртмадан жыгылып, каптал ылдый карды күрөй сүрдүгүп кеткенин көрдү. Анатай ээрден учуп кеткен экен. Бозала кар болуп, араң туруп жатыптыр. Султанмураттын эси чыкты. Жакын барып, Анатайдын колу канап жүргөнүн көргөндө ого бетер коркуп кетти. Мырзагүл экөөнүн көздөрү бир ирмемге чагылыша түштү. Кумсарып, эси чыгып турса да, кадимкисиндей сулуу эле. Анатай тумагын санына чаап, күбүнүп турду да, аты тегинде күрткүдө туйлап жатканын көрүп, ага чуркады. Октору тизгинге чалынып калыптыр. Аңгыча калган десантчылар жете келишти. Жабыла түшө калып, Окторуну күрткүдөн тургузуп чыгарышты. Балдардын үндөрү Султанмуратка ошондо гана угулуп, катуу кырсык болбогонун билди да, жүрөгү ордуна келди. Мырзагүл бекештин алдында алчыланып өтөбүз деген балдардын көйрөңдүгү ушундай уят иш менен бүткөн. Кыздардын көзүнчө тике кароодон айбыгышты, уялды. Аттарды сарайга кийирээр убактагы болуп калган эле, баштары салаңдап унчукпай жөнөй беришти. Октору аксап келатканын айылга жакындаганда эргеш байкады. «Токточу!» деди ал. «Карачы, атың аксап баратат». «Аксап?» деди Анатай таңыркагансып. Аксаганда да. Кана, бастырчы көрөлү. Бастыр, деди Султанмурат. Чырында эле Октору алдыңкы оң колуна таканчыктай албай сылтып баратат. Түшө калып кармалап көрүшсө, бакайдын үстү шиши баштаган экен. Эми эмне кылмак? Арга кетти. Кошко деп асырап, багып жүрүп, анан бир жол коюндан чыккан от ушул беле? Кардуу боорду капталдата ким ат чабат? Андай жер сыйрылтма болоорун эмнеге ойлошподу? Дагы Кудай жалгап, өздөрү аман калганын айт. Баарын кылган сен деп. Кызарып, татарып, ачуусу келген Анатай Султанмуратка опурулду. Жарышты сен баштап жибербедиңби? Токто, чаппа! Деп артынан кыйкырган ким эле я? Анда эмне кубалап өтөсүң? А сен эмне озо чаап кетесиң?
талашып тартышып чуулдап кызыл чеке болушка аз калды. Бирок карманышты да. Аксаган атты жетелеп, ат сарайга шылкыя бастырып келатышты. Аттарды акырларына байлап, окторуну кантерин билбей дилдейип дагы турушту. Эч биринен акыл чыкпай айла түгөндү. Башкармага эмне жооп айтышат? Анатайды, бар атчыларга айт, октор аксап калды. Эмне кылабыз дешти. Анатай болсо кадимки терс мүнөзүн карматты. Мен эмнеге барам? Айыбым кайсы? Мына командир болуп жүрбөйбү? Өзү барсын. Кайрадан талашып тартышты. Дагы кызыл чеке боло жаздашты. Баарынан да Анатай ак болуп чыга келгени Султанмураттын жинин кайнатты. Катын экенсиң, деди туталанып. Кара күчкеле эрдемсийип турбайсыңбы? Башыңа иш түшкөндө качтыңбы? Эмне мени коркот дейсиңби? Барам да болгонун болгондой айтып берем. Бар. Ошон үчүн командирсиң да, деп Анатай уялып койбойт. Акыры Султанмурат атчыга өзү барды. Болгон ишти айтты. Атчы байкуш кокуйлап жетип келип, аттын аксаган бутун ары карады, бери карады, акылы жетпеди. Кош башталаарда аттын иштен чыгып калган оңой бекен. Жакшы эле чуу болуп жатты, бирок эчтеме эмес экен. Көргүлүктү чекиш чалдан көрүштү. Бирөөдөн уккан окшойт, сарайга далбактап чаап келди. Сөөкө доо кеткенби, же тарамышы созулганбы деп атчы карап жаткан. Ошол учурда арттан дүбүрт чыкты. Баары кылчая калса, ат менен кошо энтигип чекиш турат. Ал унчукпай аттан түштү дагы кабагын түйүп, ит көргөн кармүштөктөй үрпөйүп басып келди. Эмне болду? Карап жатырым. Сөөктөнбү же тарамыш үзүлгөнбү? Билбейм, деди атчы. Билгенде эмне? Мен буларды азыр сотко берем. Аттырыш керек мындайларды. Камчысын көтөрүп, чекиш чал кошчу балдарды качырып сала берди. Балдар чачырай качты. Чекиш улам бирин кубалап, эч кимисине жетпеди. Күйүккөнүнөн көгөрө түтөп, ого бетер ачуулана чаңырып жүрдү. Коштун аттарын ишенип тапшырган ушул силерсиңерби я? Мынчалык карасанагыдай, мен эмне кылдым эле силерге? Атаңдын башсыздер. Мылтыгым болсо бирден терип атсам болор эле. Кыштан берки мeenет, жем чөптүн баары талаага кетпедиби? Эми кошту эмне менен айдатабыз я? Ушата бабаңды. Ошентип чуу салып келаткан чекиш Султанмуратка кептелди. Башка балдар качып жөнөгөндө Султанмурат ордунда калган. Кан сөөлү жок үрөй учуп, бирок жооптон кача албай, бригадты тике карап, калчылдап турган. Сага эмне жок? Кыларыңды кылып, кылжып менен бууп коюп, карап турасыңбы? Чекиш чал чаңырып келип, карман албай, командирди жон талаштыра тартып жиберди. Дагы бир тартып жиберишке камчы көтөрдү да, эсине келе калып, үнү буула кайкырды. Кач иттин баласы, кач дейм, сабап салам, кач. Камчы жеген Султанмурат теңселе түшүп, коркконунан көздөрү алайып, эрксизден жүзүн калкалай берди. Жорундагы ысып чыккан тилкеге дагы бир ысык тилке качан чып жабышат деп күтүп, качып бербеске чымырканып чыдап турду. Болуптур, деди чекиш чал баланын көктүгүнө таң калып. Калганын атаң аскерден келгенде аласың. Коркот дейсиңби? Атаңдын көзүнчө эле сабап коёрмун ошондо. Султанмурат унчукпады. Чекиш тынчый албады. Камчысын бүктөй кармалаган колун сереңдеди, аркы терки баса берди. Каш десем, мисирейип туруп бергенин карасаң мунун. Атакей, ой. Качып берсең, шыйрагың сынат беле? Мен баары бир жетпейт элем го. Силерди кубалап жетиш кайда мага? Жок дегенде, сыйлап качып койсоң, мен жеңилдене түшпөйт белем? Же сабагыдай бир камчылык алың болсочу? Кайырмака илеретиң жок тыртайып. Кийимиң да чел кабыктай. Атаң көрү согушуң менен. Баланы баладай өстүрбөдү го. Болуптур. Атаңар келгенде силердин өчүңөрдү менден алсын, макулмун. Иши кылып аман келишсинчи, мен даярмын, качпаймын. Кана эме?
Эмне баракет кылдыңар? Көрсөткүлөчү. Ал күнү ушундай окуя болду. Султанмурат дагы энчисин алды. Колуң менен кылганыңды мойнуң менен тарт деген. Бригадтыкы да туура. Камчы шилтебей кантип чыдамак? Кол оорутуп, бел жоорутуп, короткон мээнетти күйүп кетсе, камчы шилтебей тура алабы? Союшка эле жарабаса, аксагаттын кереги эмне? Коштун атын союуга кимдин колу барат? Чекиш чалдын аргасы курugандай эле болду. Бирок аттын аксагы анчалык коркунучтуу эмес деген сөз гана көңүлүн жубатып турду. Анан окторуну бир чалга алып барып тапшырды. Биде сулуу жеткирип беришти. Күн сайын көз салып турушту. Чалдын колу жөндөм экен. Бир жумадан кийин октору калыбына келип калды. Аны кайра ат сарайга алып келишти. Деги ушул жума абдан кыйын болду. Үйдө апасы ооруп, 1-2 күн онтолоп жүрдү эле, анан биротоло төшөк тартып жатып калды. Султанмурат апасына, ини карындаштарына каралап, жумушуна чыга албады. Короо жайынын кейипи учуп, кунары качып калганын ошондо көрдү. Атасы аскерге кетерде 10 чакты жандыгы бар эле, эми бири да калбаптыр. Экөөн союп алышкан, калганын аскер зайымынан, башка салыктардан кутулуш үчүн сатып жиберишкен. Колдо калганы азыр желиндеп турган жалгыз уй. Анан там артында оттоп жүргөн Ажымураттын кара керешеги. Болгон 4 түлүк ушул. Ушуну багышка да чөбү жок. Бастырманын үстүндө жыйылган боолану жүгөрү бакал турат. Ал да казайган. Байкап көрсө, ую тууп, музоосу отукканча жеткидей. А эгер кыш созулуп кетсе, эмне болорун Кудай билет. Эшек болсо кардан соройгон куурай баштарын искеп, өз отун өзү таап кетер. Жыйган куурайы бөксөрүп, бастырманын бурчундагы көңү дагы эңшерилип калыптыр. Алар төгөнсө отун суусу эмне болот? Ак төш дүңкүлдөп дөбөт эле, эми бураңдай басып жүрөт. Күндөр түндүр Аксай десантынын камылгасы менен ат сарайда жүрө берип, Султанмурат мунун баарына серп салган эмес экен. Атасынын тушунда акыбалдар ушундай беле. Айланып жайса жеткидей чөп чаап, жыйып коёр эле. Отун сууну арбын камдар эле. Кайсы бирин айтасың? Атасы жашоонун көркүн чыгарып турчу эмес беле? Бүт дүйнөдө аталуу үйлөрдүн баарында эле ошондой болсо керек. Эми атасы кеткенден кийин короо жайы шүмүрөйүп, такыр башкача. Көзүндө жалбырагынан ажыраган дарактай болуп, бирдеме жетишпей турат. Айыл деле ордунда, көчө үйлөр деле ордунда. Бирок баары бир атасы бардагыдай көрүнбөйт. Атүгүл жолдон өткөн арабанын кылдырты да атасы айдап бараткандай көңүл козгоп, кубанычтуу угулбайт. Жамбылга барып келгендердин айтуусуна караганда, шаардагы оңбой калган окшойт. Каатчылык дешет, элдин пейили бузулуптур дешет. Баягы ата сөкө баргандагы шаар азыр жок окшойт. Эмнеликтен ушундай? Ата жок болсо эле мүшкүл экен да. Азыр кайда болду экен атасы? Соңку каты келгенине 1,5 ай болуп калды. Андан бери кабар жок. Жолдо бир жерден кармалып калгандыр дейт апасы. Ошентип балдарынын көңүлүн жубатып коет да өзү үшкүрүнөт. Фронттон жөнөтүлгөн кат болсо, жолдо кармалып калышы да эhtимал го. А балким кат жазууга чолосу тийбей жүргөндүр. Чүй каналынын курулушунан жөнөтүлгөн кат кармалып калса, мейли эле. Согуштан келаткан кат кармалышынын жөнү башка го. Апасы да, балдардын да тарткан санаасы ушул. Мурдагы күнү таңга маал сырттан ит жан алы калбай үрдү да, анан ээсин көргөндөй кыңшылап, аздан соң бирөө терезе какты. Ооруп жаткан апасы төшөктөн кудайлап ыргып турду. Султанмурат да тура калып терезеге жабышты. Сыртта бирөө туруптур. Апасы тааныды. Нургазы Таекен келген тура. Бар ишик ач. Өзү тишине тийбей калчылдап кайра төшөгүнө жатты. Нургазы Таекеси тоодо чабан, коңшу совхоздун малын багат. Жашы өтүп калса да, бир жолу көп чабандын катары менен аскерге чакырылып, Жамбылга жеткенде кайра кое берген. Ооруктагы малды багышка дагы киши керек тура. Ошондон бери Таекеси маалы менен каттап турат. Азыр карындашы ооруп калыптыр деген сөздү угуп жетип келген.
Сакал мурутун бубак баскан, чоң тончон, түлкү тумакчан, кийиз конч өтүкчөн, ызгаарга капкара болуп пышкан, аяз менен кой жыттанган кажырлуу таякеси кирип келгенде үйдүн ичи жандана түштү, жылып кетти. Тонун чечип таштап, Нургазы карындашынын жанына отурду да тамырын кармады. Ийкеми жок колдогой кара салаалары менен таякеси апасынын арык билегин кармап, башын бир жагына салаңдата көпкө кан тамырдын согушун тыңшап отурду. Бирдемени сезгендей, бирдемени туйгандай болду. Анан күрс жөтөлүп коюп, бир аз ойлонуп отурду да сакалын сылап Султанмуратка күлө карады. Кудай сактасын, суук тийип, катуу сескенип жыгылган турбайсыңбы? Билгендей мен да куйрук май эт ала келдим эле. Рас болуптур. Майлуу шорподон ысык-ысык ичип, бир тердесең эле баш көтөрүп каласың. Султанмурат, тиги канжыга дагы куржунду алып кир. Малды камаган бойдон келдим. Кайра тез кайтпасам болбойт. Апасы Нургазы менен аркы беркини сүйлөшкүчө Султанмурат от жагып, чай кайнатып жиберди. Ал ортодо ини карындаштары да койгонду. Жылаңаш бойдон баары таякенин мойнуна асылышты. Таяка аларды өөп чыттап, койнуна катты. Жакшы көргөн Ажымурат эле. Тайраңдап эркелей кетти, мойнуна асылып, тизесине тура калып, 3 класста окуганын билбеген чоң торпок. Ата ажытын сагынып жүргөн бала тайраңдап эркелеп жатты. Таякесинин тумагын кийип, камчысын камчыланып, өзүн ат кылып желкесине минип алды. «Эй, уяты жок, түш!» деп Султанмурат оодара тартайын дегенде таякеси болбоду. «Тим койчу, кичине эркелеп алсын». Ошол күнкү таң ушинтип кубанычтуу атты. Ажымураттын мектепке барар учуру болуп калса да ажырагысы келбейт. Апасы жемелеси да болбой, таякесин имерчикпейт. Акыры араң жатып кийимин кийгизип, Султанмурат колдон алып, сыртка сүйрөп чыгарды. Ажымурат кыйыктанып көчөгө араң чыкты да өңгүрөк ыйлап кое берди. Ыйлаган бойдо мектебине кетти. Үйдөгүлөр кайра боору оруду. «Бул эмне кылганың?» деп Нургазы Султанмуратка кейиди. «Жок таяке, тийген жокмун». «Анда эмне ыйлап кетти?» «Султан тийген деле жок», деди апасы жаздыктан башын көтөрүп. «Атасын сагынып жүрөт, ошол үчүн барып сага жабышып жатпайбы?» «О, жаным-ай, кыйналып бүттүк го. Санаа басып жол карай беребиз. Жа дегенде бир кабарын билдирсечи. 2 айдын жүзү болду, дайыны жок». Нургазы кайра карындашын сооротуш менен алек болду. «Ыйлабай балдарыңа, ал кубатыңды сакта. Согуш деген согуш, кээде өлдү деп түңүлүп калган кишилерден деле жарым жылдан кийин кат келип жатпайбы? Капаланба», деп көңүл жубатып отурду. Ушул азыр ооруп жаткан апасынын жанында отуруп, атасы жок турмуш коңултуктап калаарын Султанмурат айрыкча сезип, жанына батты. Ажымураттай кичине болсо, ыйлап кое берет беле. Көзүнүн жашын арчыбай, талаа түздү карабай качат беле. Анта албады. Көзөнөктөн түшкөн күндүн нурундай кичинекей эле үмүт керек болуптур дагы. Атасы азыр келе койбосо да тирүү экени билинсе, көңүл тынчып, үмүттүн деми менен жүрө берер эле. Инкамал апайдын сары уайымын Султанмурат эми түшүндү. Бир жолу Инкамал апай ат сарайга келген, районго бараткан экен. Арабаны кошкуча кыйраган чоң дарбазанын жанында баягы эле түймө жоолугуна оронуп күтүп турду. Баштагыдан картайгандай жүдөңкү, санаа толгон көздөрү киртиип капалуу көрүндү балдарга. Эртеси райондон кайтканда кечеги апай жок, бырыштары жазылгансып, жүзү жаркыйт, окуучуларынын ал жайын сурап көңүлдүү келди. Султанмурат ат сарайды кыдыртып, десант аттарды көрсөттү. «Мына акырда турган аттардын баары биздики апай. Жакшы аттар экен, жакшы багыптырсыңар. Көрүнүп турат», деп апайы мактап жүрдү. «Биз жаңы алгандагы кебетелерин көрсөңүз укмуш болчу. Баары көтөрүм, жоор болчу. Эми караңызчы, таанылбай калды. Могу менин Чабдарым апай. Атамын аты. Бул ак байпак. Тигини жел таман дейбиз». Анан Султанмурат апайына соко шаймандарын көрсөтүп чыкты. Инкамал апай ыраазы болуп кетти. Балдарды окуудан ажыратып жатканда ичинен нааразы болуп, сана аркап калганын, эми иштерин көргөн соң көңүлү толуп турганын айтты.
Азыркы учурдун башкы милдети эптеп душмандарды жеңүү. Анан аскерге кеткендер кайтышса, калган окууну кууп жетип аларбыз, деди. Көрсө Инкамал апай Райборборго бир чоң төлгөчүгө барып келиптир. Ал эч качан калп айтпаган, бирөөнүн кубанычына өзүнүкүндөй кубанган, тарткан төлгөсүнө акы сурабаган ак пейил төлгөчү имиш. Инкамал апайдын согуштагы уулуна 3 кайтара төлгө тартып, аман эсендигин айтыптыр. Колго түшкөн жок, жарадар болгон жок. Бир чоң милдет мойнуна жүктөлүп, ошол себептүү кат жаза албай жүрүптүр. Милдетин аткарган соң кат артынан кат жазат дептир. Канчасы калп, канчасы чын экенин ким билсин? Райборборго алып барып келген арабакеч ушинтип бежиреп сүйлөп берди. Инкамал апай төлгөчүгө барганына Султанмурат айран таң болду. Апайын сары санаага сагыныч менен түпөйүл коркунуч айдап барганын кийин түшүндү. Апасы айтканда ошо төлгөчүгө барып кел деп айтмакчы болду. Ошол ойлор оор эле, коркунучтуу ойлор эле. Бирок чордонунан кайнап чыгып турган тунук булак сыңары өзүнөн өзү көңүлгө сызылып келе берчү жүрөк сырлар, жаркын ойлор да бар эле. Ал ойлор Мырзагүлдү айланчыктаткан таттуу ойлор. Ал ойлорду атай ойлочу эмес, өздөрү келе берчү. Жер жылыганда топурак астынан баш баккан сары сойгок чөптөр сыяктанып, тереңдеп өздөрү жүрөктү кытыгылап чыга берчү. Ошонусу менен ал ойлор жанына жакын, дилине кымбат эле. Ошол үчүн Султанмурат ал ойлорунан ажырагысы келбей аярлап, сактап турат. Мырзагүлдү ойлогондо эч кандай оорчулуктан, кыйынчылыктан коркпос, тайманбас сезет өзүн. Эрдик менен бирөөгө жакшылык кылып, көзгө көрүнгүсү келет, өрөкүп кетет андай учурда. Бирок баарынан ал кандай сонун ойдо, ушундай учкул кыялда жүргөнүн, эмне ойлоп, эмне кыялданганын Мырзагүл да билсе деп каалайт. Дили менен денин курчап турган бул сезим ойлор эмне экенин өзү али дааналап түшүнө элек. Бирок чоң жигиттерден уккан, китептерден окуган махабат деген сезим ушул го деп туюк баамдайт. Аскерге жөнүп бараткан жигиттер кыз келиндерге кат жазып, жашыруун алып барып беришти, Султанмуратка тапшырышаар эле. Султанмурат андайда дилгирлене чуркачу. Эч кимге айтпа дечи жигиттер. Султанмураттагы жигитчилик кылып, бир жанга оозунан чыгарчу эмес. Ичинде арстан тумчугуп, түлкү муунбаган эркек да эркекпи? Атүгүл бир жолу Жаманкул деген тууганынын катын жазып жиберген болчу. Жаманкул жаштайынан мал артында жүрүп окубай калган. Анан аскерге кетип жатканда колуктусуна куш тилиндей кат жөнөткүсү келген го. Султанмураттан суранып калды. Калың жүгөрүнүн арасына бекинип алып, өзү айтып берип отурду. Султанмурат жазып жатты. Жаманкул байкуш көмөкөйү кургап, сөздөн сөз тандап айтып жатса, минтип кыйналбайлы барып сүйлөшпөйбү деп Султанмурат ичинен күлө жазып отурган. Оболу жазбайм деп, акыры Жаманкул мүйүз саптуу макисин бергенде гана макул болгон. Жыл айланбай өзү Жаманкулдай болорун анда ойлобогон экен да. Азыр кээде эсине түшкөндө кыңкылдап ырдап жүргөн алиги ырда Жаманкул кой жайып тоодо жүргөндө чыгарган ыр эмеспи? Аксай менен көк сайым, жер соорусу турбайбы? Ушул ырды эстеп, бир ой кылт этти. Мырзагүлгө кат жазсам эмне? Уялбай, кысынбай, апкаарыбай, ой сезимин кат аркылуу алыстан ачык айтып алыштын бир амалы табылганга Султанмурат кубанып кетти. Бир жакшы иш кылып башкаларды дагы өзүндөй кубанткысы келди. Эң оболу апасына жардамдашмакчы болду. Апасы эртерээк айыгып, атасын ойлоп көп сана аркабай, кайра фермадагы жумушуна барса, короо жай таза, үй ичи жылуу, отун суу мол болуп турса, анан дагы уулу эр жетип бир сулуу кызды сүйүп жүргөнүн апасы да туюк сезип калса, үй жай ошол үчүн зымылдап оңолуп калганын билсе да, жылмая кыялданды. Ошентип апасын каралап калган 2-3 күнүн ичинде Султанмурат жыл маалы иштебеген иштерди бүтүрдү. Короо жайдын бузулганын оңдоп, үзүлгөнүн улап, шыпырып, сыйрып, тазалап жиберди. Маал менен апасынын кашына келип: "Кандайсың, апа? Эмне кылайын?
бирдеме керекпи деп сурап турду. Арыктап, бет эти жукарып, бырышы көбөйө түшкөн апасы жетін албай күлүмсүрөсө, ыйламсырагандай көрүнөт. Эми өлүмдөн коркпой калдым. Өзүң эс алчы, керек болсо айтаармын. Катты болсо, үйдөгүлөрдүн баары уктаганда жазды. Баштар алдында аябай толкунданды. Карап турган жан жок, жолтоо болгон эчтеме жок, бирок толкундай берди. Эмнеден баштарын ойлоп бир топ отурду. Андай баштайын десе да, мындай баштайын десе да, ылайыгы жок, бөтөнчө баштагысы келет. Таш түшкөндө көлчүктүн бетинде жымырап чачыраган толкундар сымал ойлору карматпай туш-тушка качат. Мурдатан ойлоп жүргөндөрүн жазмак, бирок кагазга үңүлөр замат сөздөрдүн байланышы үзүлүп кетет. Баардан мурун Мырзагүлдүн сулуулугун жазайын деди. Бул айылда атүгүл бүт дүйнөдө Султанмурат жактырган сенден сулуу жок деп жазмакчы болду. Класста отуруп, сени гана тиктей бергенден башка мага бу дүйнөдө жыргал жок демекчи болду. Бирок азыр шарт башка. Десант болуп мектепке бара албай калдым. Качан барарым белгисиз. Ошол үчүн сени кээде гана көрүп калам да, кайра көргүчө сагынып, кыйналып жүрөм деген ойлорду жазмак болду. Сагынганы ушунчалык, кээде каңырыгы түтөп ыйлагысы келет. Кээде каңырыгы түтөп кетмеги чын болчу. Бирок аны катка жазып, жашыктыгын моюнга алыш эркектин иши эмес да. Ал эмес, окуп жүргөн кездеги кайбир оройлугун, кээде олдуксон тийишип өткөн учурларын түшүндүрүү керек эле. Андай учурларда Мырзагүл бекер эле жаа бою качып жүргөн. Себеби Султанмурат сыртынан оройлонгону менен ичи жылып, жүрөгү элжиреп келип дейишчү. Мына, ушуну жазыш керек эле. Баягы кардуу бороондо ат чаап, сомдомо анатай башка балдардан мыкты көрүнгүсү келип, бирок андан аркысы эмне болгонун Мырзагүл өзү көрбөдү беле. Жиндилигинен окторуну аксатып салганын эскерте кетиш керек. Анан тоготер жери ошондо жоон топ окуучуларынын ичинен Султанмурат сүйгөнүн жазбай тааныганын, чындап сүйөрүн мына ошондо билгенин. Балдар болсо ылдый чуркаганда Мырзагүл да кулачын жайып, учкан куштай боюн таштап жүгүргөнүн, өмүр бою жүрөгүнө элес кылып батырып алганын жазмак болду. Кулачын жайып, дөңдөн ылдый жүгүрүп келаткан Султанмураттын сүйгөн сулуусу эле, сулуусу эмес, шаркыратмадай куюлган, жалындай алоолонгон, комуз күүсүндөй сезим өйүткөн сүйүүсү деп жазмак болду. Терезедеги чырак 2-3 жолу бүлбүлдөп, билигин 1-2 жолу чоңойтtu. Аз калган жер майды төгөтө жагып отурганын төркү бөлмөдө жаткан апасы билбеди. Билбегени жакшы деди ичинен. Кат болсо дале жазылбай жатты. Айтар ойдун жоктугунан эмес, көптүгүнөн кагаз улам айрыла берди. Үстүңкү көчөнүн терезелериндеги жарык алда качан өчкөн. Иттердин күңкүлдөп үргөнү дагы алда качан басылган. Манас атанын этегиндеги айылдын эли алда качан уйкуда. Февралдын ызгардуу караңгы түнү чыйрыктыра басып турат. Ушул түнү мен гана, менин Мырзагүл жөнүндөгү оюм экөөбүз гана ойго отурабыз, деп ойлоду Султанмурат. Акыры ал катын баштады. Ашыктык кат деп башына кооздоп жазды да, анан ушул алакандай кагазга жүрөгүмдү ороп, сулуулугу караңгы түндөгү чырактай көзүмө жарык, көңүлүмө жылуулук берген айылымдагы эм тамгага арнаймын деди. Андан ары базардан 1000 сан киши жолугат, бирок ар ким жакынына кол берет деп улантты. Бул сөздөрдү Жаманкулдун катын жазып жатып эстеп калган. Анан дагы бүт өмүрүн сүйгөнүнө арнаарына ант берди. Аягында Жаманкулдун ырын келтирди. Аксай менен Көксайым жер соорусу турбайбы? Арзыдым сага деп айтсам, ашыгым сөз тыңдайбы? Эртеси Ажымурат мектептен келгенден кийин экөө отунга жөнөдү. Инисинин карагерин токуп, орок жибин канжыгага байлап, ак төштү ээрчитип алышты. Ажымуратты карагерге мингизип айдап алды. Жакын жерде калың отун жок эле, коорайлуу туюк жарга жөнөштү. Жазда күздө жааган жаан чопо топурактуу жылганы жеп отуруп, терең аң кылып таштаган. Жайы менен жар түбүндө суу арылбай, жээгинде төө араласа көрүнгүс ар түркүн катуу сабак.
Катаал чөп бийик өсүп, кеч күздө куурай отун өзүнчө токой болуп калат. Ал жака отун алууга чанда бирөө барат, бирок барган жан куру кол кайтпайт. Бул тегеректеги сейрек куурайды бирден тербей, Аксайга кетер алдында апасына отунду мол камдап коюш үчүн Султанмурат түз эле ошол туюк жарга жөнөдү. Жолдун бир тобуна чейин Султанмурат аргыл ойлорго чарпылып, көп сүйлөгөн инисинин сөзүнө кошула албады. Ойлор ой көп эле. Аксайга аттанаар кез жакын. Саналуу гана күндөр калды. Аргачан жөнөр алдында бүтпөгөн иштер көбөйүп кетет эмеспи? Аксайга барганда керегине мыкта табылбас. Жакында Тыналиев башкарма үйгө келип кеткени да жакшы болуптур. Апасынын алын сурайын деп, десант командиринин иштерин билейин деп келиптир. Өзү да Аксайга балдар барганда кандай жашоо тирилик болоорун айтып берди. Үй тигип беребиз, азык-түлүктү жеткирип турабыз деди. Кеселге каржалып, атасынан кат келбегенге санааркап жүргөн апасы кийинки күндөрү кейишчил болуп кетти эле. Аны менен сүйлөштү. Бу балдарды айталаага айдап, курутупсуңар го, жибербейми уулумду? Өзүм минтип төшөктө жатсам, калган балдар чиедей жаш болсо, атасынан кат кабар болбосо, тамызгыга отун, уй жалаарга чөп жок болсо, бу кеткенден кийин биздин көргөн күнүбүз эмне болот? Жок айланайын, уулумду жибербейм, деп оболу апасы бир топту таланды. Башкарманын дагы аргасы түгөндү. Чөптөн кичине кайрылышаарбыз деди. Көп бере албайм, себеби жазгы кош кирип калды. Отун жагынан эчтеме айта албады. Түйнөк болгон немеден бетер кумсарып отурду. Кыжаалатты катуу басканда ошентет окшойт. Балдарды талаага айдап деген сөзүңүздү экинчи укпайын деди. Билип турсам да башкаргам жок. Бу деген аскердин тапшырмасы сыңары. Эч кандай шылтоо болбосун. Эстүү жансыз. Өзүңүз эле ойлоп көрүңүзчү. Эгер душманга чабуул коер алдында эриңер үй жайы куроосуз калганын шылтоолоп, отун жок эле, суу жок эле, чабуулуңа бара албайбыз деп кыйыктанса эмне болор эле? Согушта андайды айтуу эч кимдин оюна кирбейт. Биз үчүн Аксайдын кошу өзүнчө чабуул. Бул чабуулга биз акыркы күчүбүз деп балдарды баштап баратабыз. Башка аскер калган жок. Башкарма келгенде мына ушундай сөз болду. Султанмурат апасын да аяп, бирок Тыналиевдин аргасы түгөнгөндөгү иш экенин дагы түшүнүп турат. Бирок Султанмуратты эртерээк ишке чык деп башкарма кетти. Апаң кичине баш көтөрөр замат кармалбастан чык, убакыт бүттү деди. Кечетен бери апасынын ден соолугу дурус, кыбырап үй тиричилигине кол тийгизе баштады. Султанмурат ат сарайга жөнөсө да болмок, бирок очоктун отун өчүрүп таштап, басып кетмек беле. Жерден көрдөн болсо да отун камдап берип, анан кетиш керек болду. Сыдырым жели жок болсо, жонуңу магдырата нымшынткан көктөмдүн маңыроо күнү аркандан тийип, түш маал болуп, бууга толгон аба нымтырап турат. Кыш этегин жыйнаганы менен толук кетпей, жаз келгени менен күчүнө кире албай, эки тарап тең тайлашып турган чак. Теребел таптаза, кеңирсип магдырап жымжырт. Коңул колтукта тескей беттеринде калган үзүк кар кирдеп, өзүнөн өзү жүдөгөн. Тунарган көк асмандын шаңында теги ак карлуу тоолор бараандуу. Жай дем алып, айланада кең көкүрөк жер жатат. Жер үстүндө түйшүгү түгөнбөй кыбырап адам жүрөт. Султанмурат токтой калып, Аксай тарапка көз чаптырды. Манас атанын Керме тоосунун теги батыш жак учундагы бөксө тоонун этеги. Аксай ошол. Бирок берден көмкөрүлүп жаткан көк асман, төмөндөп казактын талаасына куюлуп кеткен жер кайрынын сызыгы гана көрүнөт. Аксай көрүнбөйт. Жакында ошол көрүнбөгөн жака жол тартышмак. Кандай күндөр болор экен, кандай окуялар баштан өтөр экен. Муну ойлоп алып, көз ирмемге Султанмураттын дене бою түркүрөдү. Күптүү болгондой көкүрөгү түпөйүлдөндү. Бирок күн сонун болуп турган эле. Эркиндигине Ажымураттын көңүлү чак. Жанында агасы, артында ити ээрчип, бул чоң дүйнөдө агасы экөө гана болуп, отунга баратканына, анан калса мингени өзүнүн карагери болсо, Ажымурат кеңирсибегенде ким антет? Чыңылдаган ичке үнү
абаны көзөп, согуш алдындагы кайбир уккандырларын ырдап барат. Бир команда маршалдар, калбай тегиз чыгабыз. 1000 миллион жоо келсе да, баарын тегиз жыгабыз. Баласыңбы? Деген ушуда. О, эселегим. Ажы Мураттын арк терки менен ишемне? Бейгапар ырынылантат. 1, 2, 3. Биздерде күч. Султан Мураттын дагы көңүл ачылды. Могу эшек минген баатырдын жорого күлө тургандай эле. Бирок былтыркы кырмандын жанынан өтүп баратып, эрксизден санаага батты. Тиги эңшерилип бузулган саман маядан былтыркы шаңдуу ызы чуунун шоокуму кылгансыды. Эски кырмандан жаздын деме урду балдарга. Айлана тунжурайт. Былтыр казылып жыйналып алгандан кийин кырман бети тынчыган. Ошондон бери тунжурап тынч жатат. Чирей баштаган самандын коңур суу жыты. Былтыр урук салганда куураган буудайдын деми урду балдарга. Арыкта чагарагы жок сынык дөңгөлөк жатат. Саман жабылган алачык аман турат. Түш каптапта кырманчылар ушул алачыкка көлөкөлөшчү эле. Кырмандын такыр бетинде калган былтыркы чар эми көк сое болуп чыгып, калың ыран басыптыр. Актүш кырмандын бетин ары бери жойлоп жүрүп, жапайы көгүчкөндөрдү үркүттү. Көгүчкөндөр маянын эңшерилген күнөөсүндө оттоп жүрүшкөн окшойт. Аба шатырата жапыртышту. Төбөдө тобу менен ары бери удургушту да кайкы учуп кетишти. Актүш кара күчкө 2-3 аф деп коюп, өз жолу менен жортуп жөнөдү. Ажы Мурат дагы бир кыйкырып алып, кайра башка калаксыды. Султан Мурат көгүчкөндөрдү көккө карап турду. Удургуп кайкып учуп, жылтыр көгүч канаттары күнгө чагылышып бараткан топ көгүчкөндөн бир маалда экөө бөлүндү да жанаша канат кагышып башка тарапка кетишти. Ал экөөнү карап туруп, аскерге кеткен математика мугалиминин ыры эсине түштү. Ак кептер сенсиң шактагы, ак туйгун менмин таптагы. Катарлаш учуп бир жүрсөк, каалабайт туйгун башканы. Бозокердин үйүнөн узатып чыкканда кызып калган эле, арабага түшүп айылдан ырдап кетти. Ак туйгун менен ак кептер деген үнү көпкө угулуп баратты. Катаал мугалим ушинтип күйгөндөн ырдаганы анда Султан Муратка тамаша көрүнгөн. Эми тиги жанаша учкан эки көгүчкөндөрдү карап туруп, бүткөн бою чымырады. Мугалимдин ошол ыры жүрөгүн көзөп өткөндөй болду. Тиги эки канаттуунун бири өзү Туйгун, экинчиси Мырзагүл кептер деп сезди да, ушул азыр сүйгөнү экөө катарлаша канат кагып, кардуу боордун үстүндө кайкып учкусу келди. Жазган катын ойлоп, бул ак кептерди дагы кошуп коюш керек деди. Бирок кептин баары катты кызга кантип берүүдө эле. Балдардын көзүнчө кыз эч качан албайт. Атүгүл танаписте жолобой качып жүргөн неме кайдан алсын? Султан Мурат болсо мектепке барбай калды. Үйүнө барыш болбойт. Энеси эмне дейт? Энеси эчтемеден шек албаганда деле өзү кызга кантип айтмак? Деги бир айылда туруп, эмне үчүн кат жазышып калган бул эл? Канчалык көп ойлогон сайын оюн Мырзагүл билсе деп ошончолук каалай берди. Анын ойлорун кыздын билиши өтө маанилүү, абдан маанилүү сезилди. Жолду катар кызды бир ойлосо, жакында Аксайга жөнөрүн бир ойлоп, согуштагы атасын ойлоп жүрүп отуруп, туюк жарга кантип жеткенин да билбей калды. Алардан мурун бирөө келип, калың куурайдын четин эңшерип уруп кеткен экен. Бирок калганы деле көбөтүн болгудай. Тоңгон суунун эки жээги, чычырканактын арасындагы куурай өзүнчө токой болуп турат. Кантип орушту эмес, кантип алып кетишти ойлогудай. Көп турбай агайны ишке киришти. Кара керешик чычырканактын арасын оттоп кетти. Актүш өз камын өзү көрүп, аны аңтара шимшип жүрөт. Балдар сөзгө алаксып сүйлөшпөстөн шымалана катуу иштеди. Чөкө куурай бат көбөйдү. Ысыган соң тондорун чечип салышты. Калың өскөн куурайды ороктоп оргондун өзү кызык эмеспи? Тутамдап туруп, орокту тартканда көңдөй сабактары зыңылдап, башыңдагы уругу мойнуңа себеленет. Эрте көздөгү эрменең дөнүп, ачуу кыйгылжыты каңыл жарыңды жарат.
Жакшылап 2-3 көтөрүм отун алып барышса, апасы менен карындаштары бир кубанып калышаар. Үй жулуу болсо бой кеңирсип, көңүл дагы көтөрүңкү болот эмеспи? Үй ордундай жердеги куурайды жапырып салып, кичине эс алмакчы болушкан эле. Аңгыча Актөш жаналы калбай үрүп калды. Султанмурат башын көтөрүп, көргөнүнө таң калганынан колундагы орогу түшүп кетти. Ажымурат, карачы түлкү. Тиги жардын туюк алкымынан каткалаң кардын үстү менен улам кылчактап коюп, бир түлкү качып келатат. Кар үстүндөгү жыбылжып чуркаганы жеңил. Дөбөт түлкү окшойт. Чоң экен, эки кулагынын учтары карарып, төшү агарып, соорусу менен чубалжыган узун куйругу куйкул кызыл көгүш тартып жылтылдайт. Артынан сундура кууган ак түш өчөгүшө жулунган сайын күрткөгө батып, кар малтап калып жатат. Карма, карма деп Ажымурат бакырды. Орокторун сереңдетип, экөө түлкүнүн алдын тосо чуркады. Аларды көрүп түлкү капталга ойт берди да, калың карарган чычырканакка корголой калды. Адыраңдаган ак түш өтө бергенде коңулдан бултыргып чыгып нары качты. Оңдуу жери болсо түлкү бул куугандарынан оңойла кутулуп кетмек. Бирок анын шору туюкка камалып калган. Нары аңдын алкымы туюк жар. Жалама тик бет. Биякта болсо ит арсылдап, балдар кыйкырып, камалап келатат. Иттин абалап үргөнү болбогондо чычырканактын түбүнө жата бермек. Көрсөң да ала албассың. Иттин үргөнүнө чыдай албай чыга качкан эле. Анан калса, балдардын ити да иттей ит экен. Арсылдай берип түлкүнүн жүрөгүн түшүрмөй болду. Балдар болсо төртөсүнөн, капысынан ойдо жок жерден чыккан бул окуянын кызыгына батып, өз кыйкырыгына өздөрүнүн кулагы тунуп, тердеп бурдап жүгүрүп, түлкүнү туюкка камап баратышты. Түлкүдө амал калган жок, же иттин оозуна түшүп бериш керек, же болбосо балдарды тике качырып, ортосун жарып өтүш керек. Түлкү кылчак каранып алды да, анан токтой калып, түз эле балдарды көздөй салды. Балдар ооздорун ачып туруп калды. Түлкү шашпады, артында үнү басылбай, күрткөгө батып чуркай албай, араң келаткан иттин чамасын ченегендей, күрткүнүн чети кыраң менен желе жорто гана келе берди. Шар суунун агымы алып жөнөгөн жел кайыктай жортуп, түлкүнүн келатышы укмуш кооз көрүндү. Балдар көз айрый албай карап турду. Түлкү мейлегендей эки баланын дал ортосуна түздөп келди да, жакындаганда булт коюп, Султанмураттын жанынан мойноп өтө качты. Ошол көз ирмемдин ортосунда Султанмурат түлкүнү толук эле сынай карагансыды. Бирок уйкусунун ортосундагы түштөй болуп, көргөн көзүнө ишене албай турду. Мойнун созгон бойдон жанынан зуу коюп баратып, түлкү Султанмуратты бир карап өттү. Күйгөн чоктой, жылтыр кара, кызыл көздөрү кадала түштү. Султанмураттын эси ооп калды. Бирок түлкүнүн ошол элеси, башын кыңайта буруп караганы, жерге тийбей сунулган үлпүлдөк жибек куйругу, агыш тарткан көкүрөк чабысы, көзгө илешпей лыпылдаган бармактары, баарынан да сынай караган куйту көздөрү эсинде биротоло калып калды. Султанмурат тийбесин түлкү да билип өткөндөй болду. Бирок ичинен алкышын айттыбы, жокпу ким билди. Ажымурат орогун ыргыта уруп, «Ур, чаап кал!» деп чырылдаганда гана Султанмурат эсине келди. А кезде түлкү ылдый карай зыпылдап жүрүп берген. Адыраңдаган ак түш күйүккөндөн кышылдап артынан кеткен. «Ой, окмуш!» деп алды Султанмурат. Экөө бир аз жерге чуркап барып токтоду. Түлкүдөн дайын жок. Ак төштүн эле үнү тигинден мындан угулат. «Эй, сен!» деди Ажымурат нааразы болуп. «Ушундай түлкүнү колдон чыгарып, нес болуп калыпсың? Жок дегенде кол шилтеп койбойсуңбу?» Энисинин айтканы туура эле. Султанмурат эмне дээрин билбеди. «Түлкүнү эмне кыласың?» деген болду жөн эле. «Эмне кыласың дейт да». Андан аркысын айтпай сөзүнө какап, Ажымурат колун силкип салды дагы терс бурулуп кетти. Анан экөө унчугушпай урулган куурайларды жыйнашты. Чоң көтөрүм кылышка дагы оруш керек эле. Ошондо Ажымурат нааразылана дагы айтты. «Эмне кылат элең дейсиң?
Нургазы Таекендикиндей кылып, атама тумак тыгып берет элек да, а сен турасың карап. Султанмурат дабда арып калды. Түлкү кубалап жүргөндө баланын оюна ушул келген экен да. Аны ойлоп атасын түлкү тумакчан элестетип, жанагы сулуу түлкүнү кармай албай калышканына эми Султанмураттын дагы ичи ачышты. Түлкү тумак атасына жарашып калмак. Султанмураттын бул кыялын Ажымураттын бышактаган ыйы бузду. Караса үкөсү чөкө куурайга отуруп алып ыйлап отурат. Кой эме, сага эмне болду? Деп Султанмурат жанына келди. Эчтеме, деп бурк этип койду, иниси ийинин булкуп. Султанмурат кыйнап такыбады. Баягы күнү Нургазы Таекеси келгендеги Ажымураттын мектепке ыйлап кеткенин эстеп, атасын аябай сагынып жүргөнүн ойлоду. Түлкү тумак баланын ичиндеги букту козгоп кеткен тура. Инисин кантип сооруторун билбей турду Султанмурат. Өзүнүн дагы каңырыгы түтөдү. Инисинин капалыгын жазыш үчүн акырында жашыруун сырын ачты. Сен ыйлабачы, ажыке, деди жанына отуруп. Ыйлабай кулак салчы, атам келгенде мен катын алайын деп жүрөм. Ажымурат улутуна ыйын токтотуп таңыркай карап калды. Катын дейсиңби? Ооба. А көрө сен бир ишке жарап бер. Кандай иш? Ажымурат кызыга кулак төшөдү. Эч кимге оозуңан чыкпасын. Өлөйүн айтпайм. Баштарын баштап алып, Султанмурат кайра тайсалдады. Эми Ажымурат жабышты. Айтчы, кандай иш? Айтсаң, Султан. Өлөйүн бирөөгө айтсам. Султанмураттын чекесинен тер чыпылдады. Инисин карабай унчукту. Мектептеги бир кызга кат алып барып бересиңби? Канагат, кандай кат? Деп Ажымурат агасын ыктай отурду. Анан көрсөтөм. Жанымда жок. Каерде? Бекем жерде. Анан көрөсүң. Кайсы кызга берейин? Билесиң, анан айтам. Азыр эле айтпайсыңбы? Жок, анан айтам. Ажымурат такып сурай берди. Султанмураттын ачуусу келип, айтканына өкүндү. Акыры мукактанып жатып араң айтты. Ошо катты жанагы Мырзагүл деген кыз бар го? Ошого бересиң. Кайсы Мырзагүл? Силердин классыңардагы кызбы? Жаша, же кубанганы, же агасынын сырын тартып алганына табасы канганы билинбей, Ажымурат эки колун көккө серпип так секирди. А кызды билем, мен сулуумун деп, тим эле кой коет да чой коет. Төмөнкү класстын балдары менен сүйлөшкүсү келбейт. Эмне кыйкырасың ой? Деп Султанмурат ачуусу келди. Макул кыйкырбайм. Сен ошону сүйөсүңбү? Экөөңөр семетей менен ай чүрөктөйсүңөрбү? Ия, ошондойбу? Болду эме, деп Султанмурат дагы кыйкырды. Эмне айтса да болбойбу? Деп иниси ого бетер жинге тие берди. Кыйкыра бер. Тиги дөбөгө чыгып алып, бүт дүйнөгө жар сал. Эмнеси бар экен? Жар салам. Мырзагүлдү сүйөсүңбү? Мына чын экен. Сүйөт экенсиң, кызарып кеттиң. Инисинин ажыкыстыгына Султанмурат чыдай албай көк желкеге коюп калды. Ажымурат аңдын ичин жаңырта, өңгүрөп өксөп кое берди. Атам согушта жүрсө, болушаары жок деп, сен мени урасың, Карап тур, көрөсүң го? Атам келсинчи, анан сени, деп өпкө көсүнө батпай муңкана ыйлады. Эми кантип сооротот? Таза балее болбодубу? Акыры эптеп Ажымурат экөө элдешти. Ошондо Ажымурат кичинекей муштуму менен көзүн аарчып, улам улутунуп коюп агасына айтты. Сен коркпой эле кой, эч кимге айтпайм, апама да айтпайм. А сен урасың. Катыңы берип коем, ошентип айтайын десе болбой урасың. Танаписте четке чакырып чыгып берип коем. Бирок атамы тосуп чыкканда, сен мени ала барасың, макулбу? Атам станцияга келиптир деп, элдин баары чуркаганда сен чабдарыңды мин да, мени учкаштырып ал, экөөбүз элден озуп жетебиз. Анан атамы чабдарга мингизип, экөөбүз эки жагынан үзөңгү кармап чуркап алабыз. Тосуп келаткан апамдар алдыбыздан чыксын, макулбу? Иниси ушинтип, биресе таарынып, биресе муңканып арманын айтканда, Султанмурат да ыйлап жибере жаздады. Жана ачууга алдырып уруп коем деп, эми кайра бармагын тиштеп отурду. Макул ажыке, ыйлабачы. Атам аман эсен келсе болду, экөөбүз чабдарды минип алдынан чаап чыгабыз.
Орылған қурайларды жинап таңғақтағанда 3 көтерім отын болды. 2 көтерімді Сұлтанмұрат Қарагерге артқыдай қылып таңды дағы, 1 көтерімді өзіне ылайықтап, арчындама қылып таңды. Жер алыс, көтеріп жетіш оңай емес, бірақ ошынча дүйнөні таштап кетмек біле. Ептеп жеткірсе, апасы қуанып қалар. Қарагерге отын артқанда құлағы да, құйрығы да көрінбей қалды. Аны Ажымұрат жетеледі. Артынан көкірегіне арчындалып түшкен арқанды 2 бармағы менен иле тартып, жерге башы иіліп Сұлтанмұрат жөнөдü. 3-чү болып Ақтөш келатат. Ал ертеңмененкидей арқы терки жойлобой қалыптыр. Жана түлкі қуалайым деп чарчап қалған көрінеді. Чоң таңым отын көтеріп келатканда ұзақ отырып ес албағын. Болбосо улан бір жерге бара түшүп, дағы отырғын келе берет. Аны білген Сұлтанмұрат арышын бір қалыпта кенен таштап, алды артын қарай албай, бутунун учун гана тиктеп жүрүп отурду. Мындайда жүктүн оорлугун сезбеш үчүн башка бир ойго алаксый басканың жакшы. Эртең таңертеден ат сарайдагы ишине чыгып, командирлик милдетине киришиши керек. Аксайга жөнөргө саналуу күндөр калды. Аттар дагы табына келди. Кош сокосу кошумча тиштери менен даяр, бирок дагы бир сарамжалдап чыгыш керек. Чекишчал айткандай кемчилигин дал аттанар алдында билишет эмеспи? Бирок чекиштин дагы бир жакшы сөзү бар. Көз коркок, кол баатыр дейт. Мунусу да туура, ушу жерде эле жамаачы жамап отура бербей, кошко чыгыш керек. Калганын көрө жатышаар. Мына ушуларды ойлоду Сұлтанмұрат. Анан дагы муну ойлоду. Апасынын түйшүгүн кантип жеңилдетсе болот? Таң атпай уй сарайга барып, уйларын саап, астын тазалап, жайытка чыгарып, анан кайра үйгө келип, үй тиричилиги менен кечке алик болуп, кубатына толук кирелек апасы катуу кыйналып жүрөт. Жаз чыгаар менен айылдын тегерегиндеги аңыздарга дагы чоң кош чыгат. Катындар кетмендерин көтөрүп, арык чапканы жөнөйт. Анан апасы да жөнөр, ошондо үй жай кичинекей балдар эмне болот? Же апасы баарын жонуна таңып ала кетеби? Апасынын түйшүгүн ушинтип жеңилдетмек, ойлоп эч айла таппады. Бирок баарынан да Сұлтанмұрат эртең каттын берилишин ойлоду. Үйгө барар замат жок, кечинде эл жатканда катка ак кептерди жазып коюш керек. Анан Мырзагүл катты окуп жаткан учурун элестетип көрдү. Кандай ойдо калар экен деп пушайман болду. Ашыктык кат жазмак ушунчалык азап беле я? Канча далбас урсаң деле иштеги ойлордун баары кагаз бетине түшпөй калат экен. Кызык, кыз эмне деп жооп кайтарар экен? Унчукпай коймок беле. Деги бир жообун берер. Аны кантип билет Сұлтанмұрат? Кат келер бекен же ооз экиби? Сұлтанмұрат сүйүп калганына кыз макулбу жокпу? Мына ушуну кантип билет? А эгер сен сүйбөгүн, мен сүйбөйм деп койсочу? Анда кантет? Тоюк жар алыс калды. Батып бараткан күндүн жылымчы нуру оң жагына маңдай талаш тийип баратты. Жаз келатканы билинбей, жер дагы эле кыштагыдай дүңкүйүп, сырын ичине катып тоңуп жатат. Тунжураган жан жаныбарды мемиреткен бул беймаралдык адатта бороон алдында орной калар эле. Анан бороон капилеттен башталып, бейкут дүйнөнү бырын-чырын талкалап жиберер эле. Мындай учурда эл тынччылык тилеп, жакасын карманчу. Тынччылыгың бер, деп Сұлтанмұрат ичинен күбөрөп койду да, көзүнүн төбөсү менен алдыдан эс алгыдай каптал бет издей карады. Кайра туруп кетишке жеңил болсун деп, бир арыктын капшытына чалкасынан кулады. Көкүрөгүндөгү арчындалган арканды бошоткондо, кенен дем алып, ачышкан терлүү далысына жабышкан жегдеси акырындап сыйрылып, бүткөн бою чымырап кеңирсей берди. Рахаттана көзүн жууп, саам жатты да, анан акырын жүлжүйтү ачып, кыйыгы менен дагы каерге барып эс алар жерин белгилеп, жолдун алысын карап алды. Дагы бир жерге жетип, ушинтип, Мырзагүлдү гана ойлоп эс аларына азыртан балкыды. Бирок сен жоопту кечиктирбе, билдиңби? Деп күлүмсүрөп, өзүнчө жылмайып койду. Анан айланага кулак салып отурду. Жер бетине чоң кебес жууркан жаап салгандай, али күүгүм кирелек теребел
ың-жың жок мемиреп жымжырт турду. Ал күндөр жакындап келатты. Өзү керейле кечке тынбай иштеп жүргөнү менен Султанмураттын ою Мырзагүлдү чарчап келип уктап калганда гана болбосо, калган учурда сана аркап катына жооп күтүп жүрөт. Колу жумушта, ою кызда, көзү бирөөнү тиктеп турса да, санаасы кызда. Десантына командалыгын кылып, ат сарайда жүргөн, а бирок улам кылчактап, мектептен түшкөн жолду карайт. Көптөн күткөн кыздын катын койнуна катып, Ажымурат качан ат сарайга чуркап келет деп көзү талайт. Иниси экөө макулдашып алган белгилери бар. Эгер Мырзагүл жооп берген болсо, Ажымурат колун жаңсагылап, оромпой тепкендей так секирип ойнап келмек. А эгер жооп албаган болсо, эки колун чөнтөгүнө салып, шылкыя басып жай келмек. Султанмурат жол карайт, бирок күн сайын иниси эки колун чөнтөгүнө салып, шылкыя басып келет. Ан сайын Султанмураттын көңүлү чөгөт, кыздын тымпыйганына таң калат. Жолукканда кыз ага эмне айтканын, ал кызга кандайча барып учурашканын, экөө эмне деп сүйлөшкөнүн жана башкаларын Ажымураттан такап кайра сурайт. Ага да көңүлү толбойт, кечинде дагы сурамакчы. Бирок иштен келгенде Ажымурат дайым уктап калган кези болот. Сурап билгидей эчтеме деле калбаган. Ажымурат ийне-жибине чейин айтып берген. Бу тетиримиз Мырзагүл бийкечиң кандай неме экенин билбейм, дейт Ажымурат. Танаписте жолукса сүйлөшпөйт, эчтеме билбегендей, эчтеме эсинде жоктой жүрөт. Кебетеси дегеле кат албаган немедей, Ажымурат өзү келип саламдашмайынча такыр байкамаксан болуп, бир карап койбостон курбулары менен сүйлөшүп тура берет. Бу кандай мамилеси деп Султанмураттын башы маң. Эгер жактырбаса, уккусу да, көргүсү да келбесе, ачыгын айтып бир жообун бербейби? Унчукпай тымпыйган эмнеси? Бияктагы Султанмураттын саргайып азап чегип жүргөнүн ойлобойбу? Ушундай кыжаалат ойлор менен уйкуга чөмүлөт да, эртеси жумушка киргенден баштап кайта ойлогону кечеги эле жандырмагы жок көп суроолуу ойлор. Жөнөр кез да кирип келди. Таладагы кар эрип, жер карарып баратат. Тоң кетип, жер көбөр замат айдоого бороз салынат. Анан эки жака кылчайганга чулуу болбой калар. Султанмурат инисине кес айтты. Жакында Аксайга кетет, узакка кетет деп айткан. Бул талабына билем деген гана бир ооз жооп келди. Билемден башка эч сөзү жок. Султанмураттын башы катты. Мектепке жүгүрүп барып, танаписти күтүп туруп, класстан чыгаар ооздон Мырзагүлдү тосуп алып, бу кандай жообуң деп маселени кабыргасынан койгусу келди. Бирок даай албады. Жүрөксүндү, апкаарыды, уялды, күдүктөндү. Анан кайра ушул сезимдердин баары кайнап, ичи бышып кетти. Иш кычады. Десантка командир болуш оңой эмес экен. Күн чыккандан батканча колу бошобойт. Аксайга жөнөр учур суук кирип келаткан сайын ого бетер кычай берди. Анткени менен жаз түйшүгү канчалык желкеден басса да, анын жадыраган пейили элдин көңүлүн ачып, үмүтүн жандырып, тирүү жандын баарына дем берди. Ат сугарган суу жээги да чемгерленген муздан бошонуп, кенен тартып, жылтыр кара таштарды жууп аккан суунун шылдыры да көңүлдү угулчу болду. Аттар үйүр тобу менен сууга жапырт кирет. Соорларына суу чачырап, тумшуктарын агымга каршы созот. Майда толкундарды көбөртүп, көк кашка сууну жиреп, өрдөй басып ичишет. Балдарда кызы чуу күлкү менен теминип, топ жылкынын арасына кирип барып, минген аттарын сугарат. Кээде суу үстүндө тамашалап алыша кетишет. Бир күнү мына ушинтип ат сугарып турган учурда Султанмурат Мырзагүлдү көрүп калды. Аттамчылыктан аттап өтүп келаткан экен, эси ооду. Мырзагүл жалгыз эмес, 3 кыз менен келатыптыр. Күнүнө бу аттамчылыкты аттап нечен киши өтөт, бирок Мырзагүлдү жолуктурам деп 3 уктаса да түшүнө кирбеген. Таалай жолуктурат деген ушугу. Көрөр замат тааныды. Тааныр замат чабдардын тизгинин тарткан бойдон нес болуп калды. Аттамчылык аттап келаткан кыз да аны көрдү. Бир аттамчыкта сыңар бутуна чайпала түштү. Кулачын жая таканчыктай калып, бир аттады. Анан жээкке чыкканда кылак эте бир карап алды. Курбулары менен сайдан чыгып баратып, дагы 1-2 кылчайды. Кылчайган сайын Султанмурат атын теминип учуп жеткиси келди. Калта арбай, жашырбай сүйөрүн айтып, үмүттөндүргөн бактысын сурагысы келди. Сенсиз мага жашоо жок, өлөм деп айткысы келди. Бирок даабады.
Кыз ар бир кыл чайган сайын ал өлүп кайра тирилип турду. Кыздар арал көчөгө кирип көрүнбөй кетти. Султанмурат болсо чабдардын башын кекейте тартып суунун ортосунда тура берди. Суусуну канган аттар жээкке чыккан. Балдар сарайды карай айдап жөнөгөн. Ал чабдарды сугармыш болуп, дале эсин толук жыйбай суу ортосунда турду. Кыз мектептен дайым ушул жол менен кайтаарын билет. Анда эмне үчүн баштан ушул кечиттен, ушул аттамчылыктан тосуп алып жүрбөдү? Мурда эмне үчүн бул ой башына кирбеди? Өзүң аракет кылбасаң, өзүң жолдон тосуп, катынын жообун сурабасаң, кыз атай издеп келмек беле. Кийин ушинтип ойлоп алып, Султанмурат биресе таң калса, биресе өзүн өзү тилдеп жүрдү. Аттарды сугатка саал кечирээк айдаса эле, алигидей жолугушуу күн сайын болуп турмак. Көчөдө десант аттарды суудан айдап кеткенден кийин аерден кыздар өтүп жүргөн экен да. Муну билишке, ойлоп коюшка чоң акылдын кереги жок эле го. Мына эми башыңды муштагылап отура бер. Түштөн кийин келсе да, бу тапкан акылына Султанмурат бекем турмай болду. Эртеси аттарды сугарган соң балдарга айдай бергиле. Ар бирин орду-ордуна байлап, беде салып койгула. Мен чабдарды кичине кызытып коеюн, антпесе бутуна суу түшкүдөй, деген шылтоо айтып, суу боюнда буйдалып калды. Бирок баягы эле оңбогон Анатай да кыйылып кеткиси жок, башкаларды да жибербейт. Билем кимди күтүп турганыңды дейт өчөшкөндөй. Ай, бир тескери неме да. Бирок Султанмурат эле андан өөдөп экен. Билсең жакшы болуптур. Жаңылбапсың деп токтоо гана жооп берип коюунун ордуна Анатайга атырылды. Сен фашисттин шпионусуң, деп ачуусуна муунуп. Ким шпион? Менби? Сен шпион. Кана далилде? Мен шпион болсом, атып салышсын. Болбосо азыр тумшугуңду канжалатам деп, экөө суунун ортосунда аттарын темине үрпөңдөшүп, кармаша кетишти. Бирин-бири сестенте айкырышып, акшыңдай тиктешип, бирин-бири сууга оодара тарткысы бар. Жээктеги балдар боорун тырмап күлүп жатышат. Суу чачырап, көк боорул болуп, такалуу аттар таштарды жара басып, кээде мүдүрүлүп кетип жатты. Ошондо Эркинбек кыйкырды. Эй, атты дагы аксатасыңар. Экөө тең эсине келип, жакшы шылтоо табылганына сүйүнүп калышты. Унчукпай эки бөлүндү. Бирок баары бир ачык күндө булут баскандай болду. Балдар аттарды айдап кеткенде да Султанмурат ээликкен демин баса албай, атын суу жээктете желдирди. Улам жолду карап баратты. Аттын башын кайра тартканда Мырзагүлдү дагы көрдү. Кечекидей болуп курбулары менен келатыптыр. Ага биякта бирөө арзып жүргөнү капарында жок. Биякта бирөө ал деп азап тартып, сары санаага батып, ал үчүн жан аябай салгылашка түшүп жүргөнүн ойлоп койбостон келатат өз ара сүйлөшүп. Азап тартканы чын эле. Жанында апасы. Бир жериң оорубайбы? Садагың болоюн. Кийинки күндөрү азып кеттиң го, деди. Жооткотуп апасына бирдеме деди да өзү күзгүгө каранды. Көптөн бери кебетесин карабай жүрүп байкабаган экен. Чын эле өзгөрүп кетиптир. Оору кишидей көздөрү жылтылдайт. Жаагы шимирлип, мойну ичкиргенге узарып кеткенсийт. Эки кашынын ортосуна бырыштын жүлгөсү салыныптыр. Үстүңкү эрдине көлөкө түшкөндөй түк пайда болуптур. Мына кызык, мынчалык өзгөрөт деп өзү да ойлогон эмес. Атасы келгенде адеп тааный албай калышы да этимал. Ал кыздарга туурадан жакындай бастырды. Кыздар көрө элек, бирок Мырзагүл 2-3 рет ат сугарчу кечит тараптан бирөөнү издегендей көз таштап алды. Анан бурулуп Султанмуратты көрө койгондо буттары шилтенбей токтой калды да, кайра ошол замат эсин жыйып курбуларына кошулуп кетти. Эчтеме көрбөгөндөй, эчтеме билбегендей кыздар аттамчылыктан аттап өтүштү да үй-үйүнө тарап кетишти. Султанмурат аларды четтеп айланып, көчөнүн башка учунан каршы чыкты. Арал көчө кыска көчө. Тиги башынан келаткан Мырзагүлдү беттеп Султанмурат жай бастырды. Анан улам жакындаган сайын үрөпкүп, калтаарай баштады. Элдин баары терезелеринен ал экөөнү гана карап турушкандай, экөө кантип жолугуп, эмне деп сүйлөшөрүнө кызыккандай туюлду ага. Кыз да бет алдында жай келатты. Бир окуп жүргөндө жөнү жок жерден китебин тартып алып, же башка бирдемелерден улам ызагыла берчү ушу кызга азыр жолугаарда эмне үчүн мынчалык апкарып баратканына таң Султанмурат.
Жолукпай эле койбой деп ойлоду, бирок кеч болуп калган эле. Кыз да анын жүрөк заадалыгын туйгандай болду. Аркан боюндай жакын калганда өз үйүнө жетпей башка бир үйгө бурулуп кетти. Султанмурат анысына кубанып, ыраазы болуп калды. Бетме бет жолугушуу ушунчалык кыйын белем. Андан кийин суу жүрөктүгүнө өзүн өзү жемилеп, тилдей турган болду. Түн уйкусу качты. Эрте менен ойгонуп алып, бүгүн сөзсүз жолугуп, тайманбай бастырып барып жолукмай болду. Олуттуу сүйлөшүп, катка жооп берер ою барбы, жокпу? Бар болсо качан берерин кесе сурамай болду. Эгер жооп бергиси келбесе, өзү билсин. Жакында Аксайга кетип жатам. Болгон иш ортодо калсын демек болду. Ушу бүтүнгө келди. Ошол ой менен жумушун баштады. Аттарды сугарып келгенден кийин чабдарды минип алып, аттамчыкты көздөй жөнөдү. Жээк бойлой нары бастырды, бери бастырды. Бастырып жүрүп, тамдардын көлөкө түптөрүндөгү карларда эрип калганын, бирок кышында бороон учуруп салган күрткүлөрдүн калдыгы ыргытылган тердиктей болуп, али эрип бүтөлөгүн көрдү. Кечээ күнү Тыналиев башкарма менен чекиш бригад Аксай десантынын аттарын сыноодон өткөргөн. Соколордун баарына номер басылып, кошчулардын керт башына бекитилип берилген. Султанмуратка номер 1 сокко тийди. Анан ар ким аттарын жабдыктап, соккого кошуп, өнөрлөрүн көрсөттү. 5 кош катарга тизилди. Четтен карасаң кадимкидей бараандуу көрүнөт. Аскер тачанкада эле бар. Болгондо тачанка ордуна сокко кошулган. Аттар күчкө толгон. Жабдыктары кынала тартылган. Майланган соколор жалтылдайт. Тыналиев башкарма кол башчыдан бетер десант алдында аркы терки басты. Ар кимисине кайрылып: "Даярдыгыңды айт", дейт. Даярдыгым колумда. Такаланган 4 ат, жарактуу 4 камыт, 4 шилия, 8 жаңкайыш, 1 ээр, 1 шапалак, 2 тиштүү сокко жана кошумча 3 жуп тиш. Куду аскердегидей чекиш бригадтын гана кабагы салыңкы. Карыганчал бу аскер тартибин кайдан билмек, аныкы дагы жөндүү. Сыноо жакшы өттү. 2 суроодон гана десантчылар кулап калышты. Тыналиев башкарма баарын эргештин кошуна чакырды. Кана, ат жабдыгынан кемчилик тапкылачы? Баары жабыла карап чыгышты. Кармалап текшерип чыгышты, бирок эчтеме табышпады. Ошондо Тыналиев башкарма өзү көрсөттү. Бул эмне? Моутордун басмайылы бооруна толгонуп калганын көргөн жоксуңарбы? Мына карагыла. Ишке салганда толгонгон басмайыл аттын капталын жоорта өйкөп калбайт бекен? Аны ат байкуш кантип айтат? Шапалактын ачуусу менен тартып жүрө берет. А эртеси капталы шишип чыгат да, кошко жарабай калат. Башка менин белеңдеп турган атым жок. Кайдан табам? Демек, кошчунун шалаакылык кесепетинен кош токтоп калат. Өзүңөр ойлогулачы. Антишке акыбыз барбы? Кышты кыштай биз аттарды ошол үчүн багып чыкпадыкпы? Балдар уялып калды. Болбогон эле нерсе экен, бирок айтып отурса мааниси канчалык. Султанмурат, деп башкарма эсине бек түйгүздү. Сен командир болгонсоң, ар күнү эрте менен иш баштаар алдында аттардын кошулганын текшерип чыгышың милдет, түшүндүңбү? Жарайт жолдош башкарма. Десант жаңылган экинчи суроо биринчиден алдаганча олуттуу эле. Ал суроодон командир өзү укулады. Иштен кийин түн ичинде ат жабдыктарды каерге коюп турасыңар? Деп сурады Тыналиев. Ар кимиси ар кандай жооп берди. Ойлоп айдоого эле сокконун түбүнө коюп жүрөбүз дешти. Командир, сен кандай деп ойлойсуң? Мен деле ошондой деп ойлойм. Аттарды чыгарган жеринде эле сокконун түбүнө борозго коюп кетебиз да. Ушунун баарын көтөрүп жүрөбүзбү? Жок, туура эмес. Ат жабдыгын түн ичинде талаага таштап кетиш жарабайт. Бирөө кармап кетет деген сөз эмес. Аксайда ал десең дагы эч ким жок. Эгер кокус түнкүсүн жамгыр же кар жааса, кам кайыштын баары суу болуп эзилип калбайбы? Билдиңерби? Демек, эмне кылыш керек? Сокко айдоодо калат. Аттарды жабдыгын албай, станга алып келесиңер. Боз үй тегип берем. Ошондо жашайсыңар.
Башка үйім жоқ. Ар ким өз аттарынын жабдыктарын үйгө киргизет да, өзү жаткан ныптага тыкандап жыйнап коет. Билдиңерби? Ат жабдыгыңар жаздык болуп, башыңарда турсун. Закон ушул. Себеби силердин куралыңар ушул. Ар бир аскер баарынан мурда куралын сактайт. Бүт даярдыгы менен кошу менен катар тизилип турган Аксай десанттарынын алдында ошол түнү Тыналиев башкарма ушинтип сүйлөдү. Аксайга аттанаар күн эртең келет деп турганда Тыналиев башкарма ушинтип айтты. Балдарга акыл үйрөтүп, Тыналиев башкарма ушинтип айтты. Ушинтти. Иштер ушинтип кычап турган. Күн бузулбаса, 4-5 күндөн кийин Аксайга аттанышат. Анда Мырзагүлгө жолукмак кайда? Султанмурат кадыресе чоочулады. Узак убакка ажырашып атып, жок дегенде алыстан болсо да бир көрбөй кетет деген эмне шумдук? Ошол үчүн бүгүн ачык жооп сурамак болуп, макул дейсиңби, жок дейсиңби айт. Жок дегениңде өлүп кетмек белем. Ачык айт. Күтөөр чолом жок. Аксайга жөнөп атам. Аякта да маанилүү иштер көп демекчи болуп, ызырынып чыккан. Жээк бойлой бастырып жүрүп, Султанмурат улам жолду карай берди. Мерчемдүү мезгил өтүп баратты. Андан бетер тынчсызданды. Бир маалда караса, кыздар келаткан экен. Бирок арасында Мырзагүл көрүнбөйт. Курбулары келатат, өзү жок. Султанмураттын көңүлү чөктү. Айлаганча башын жерге салып, ат сарайга бет алды. Бирок бара түшүп, абалким ооруп калгандыр. Же дагы бирдеме болдубу деп күдүктөндү да жүрөгү өйүдү. Бир дайынын билмейинче жүрөк ордуна келер эмес, курбу кыздарынан сурамакчы болуп, аттын башын бура тартты. Мына ошондо жалгыз келаткан Мырзагүлдү көрдү. Кыз сууга жакындап калган эле. Дал аттамчылыктан алдынан чыгайын деп Султанмурат чабдарды теминди. Жүрөгү опколжуп, ушунчалык коркуп, ушунчалык кубанып кеткен экен, башы айланып, эриндеринен кымбатым деген ысык деми чыкты. Мырзагүлдү аттамчылыктан тосуп алды. Аттан түшүп, тизгинди узун кармап, кыз бүүзгө чыгаарын күтүп турду. Мырзагүл ага түз келатты. Жалжылдап тиктеп келатты. Жадырап жылмайып келатты. Абайла жыгыласың деп үн салды Султанмурат. Сиздер Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдон Эрте жаздагы турналар чыгармасынын 2 бөлүгүн уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова. Чыгарманын уландысы кийинки чыгарылыштарда.